Ош шаардык билим берүү башкармалынын окуу усулдук кынасынын башчысы Тынчтыкбек Досмуратов агабыз. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз. Алгач эле бүгүнкү майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Бүгүн анткени эл аралык эне тил майрамын белгилеп жатабыз. Негизи майрам кандай өтүп атат Кыргызстанда? Эми негизи Кыргызстанда буюрса соңку бир 3-4 жылда мындай өз деңгээлинде эле майрамдала баштады десек болот. Бирок ошентсе деле бизде эне тил майрамы дегенде сөзсүз мына мамлекеттик тил майрамы менен чаташтырган учурлар бар да. Биз эми мен өзүмүн Ош шаарындагы, өзүбүз жашаган Ош шаарындагы билим берүү башкармалында иштеген билим берүү кызматкери катары айта турган болсок, мына ушул мекемелерде бардык эле кайрылуу мамлекеттик тил майрамын белгилеп аткан учурлар бар да. Мисалы мамлекеттик тил майрамы менен эне тил майрамынын кайсы бир деңгээлде байланышы болгону менен кайсы бир учурда баягы экөө тиешеси жок да. Бул мамлекеттик тил майрамы 23 сентябрда кыргыз тили баягы мамлекеттик тил статусун алган күн да. Бул кыргыз тилинин майрамы. А бул 21 февраль Кыргызстанда жашаган бардык этностун өзүнүн улуттун эне тилинин майрамы. Бул жерде албетте кыргыз тили да кирет, бирок ал кыргыз улутундагылардын гана майрамы болот да. А мында башка улуттардагы өзүнүн майрамын бул күнү белгилеш керек. Ошол Кыргызстанда кандай анчалык деңгээлде белгиленет ушул майрам? Билишим боюнча бул 2000-жылдардан бери белгиленип калган майрам, эне тил эл аралык тил күнү депчи. Биз Кыргызстанда башка этносторго жакшы эле көңүл бурулабы? Рахмат, сиз жогоруда белгилеп кеткендей, ошол 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бул күндү белгилөө, ошого жараша бир шарт түзүү максатында кабыл алынган күн. Бизде айрыкча мына 2010-11 жылдардан кийин көбүрөөк белгилене баштады. Бизде 2014 Кыргыз Республикасынын баягы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программасы бар. Мына ушул программанын алкагында мамлекеттик тилди өнүктүрүү менен Кыргызстанда жашаган түрдүү этностордун өзүнүн эне тилин өнүктүрүүгө да кам көрүү деген нерсе каралган. Албетте бизде негизи окутуу программасында 4 тил каралган. Бизде мисалы үчүн окутуу кыргыз тилиндеги, окутуу орус тилиндеги, анан окутуу өзбек, окутуу тажик тилиндеги 4 тилдүү мектеп бар бизде. Андан сырткары андан башка азыраак сандуу улуттагыларга мындай өз жашаган аймагында өзүнүн тилин өнүктүрүүгө мындай мүмкүнчүлүк берилген. Бирок ал мүмкүнчүлүктү ар бир улут канчалык пайдаланып атат? Ал эми ошол этностун жигердүүлүгүнө байланыштуу маселе да. Ошол сиз айтып аткан ошол мүмкүнчүлүктөрдү ар бир улуттун өзүнө жараша тил сабактары болот деген. Ал кандай болот ошондо? Мисалы бир күндө 5 саат сабак болгон болсо, ошонун бардыгы ошол тилде өтүлөбү? Же болбосо бир жылына монча саат деп бөлүнөбү ошол тил боюнча? Негизи бул окутуу тили баягы мен айтпадымбы, 4 окутуу тилиндеги мектептер бар деп. Же бул эми негизги базистик окуу планы бар. Ал окуу планынан эч ким баягы ары бери мындай жылдыра албайт. Мисалы үчүн окутуу өзбек тилиндеги мектеп болсо, ал сөзсүз түрдө кыргыз тили жана адабият предметинен, орус тили жана адабият предметин ошол тилде окуйт, кыргыз тилинде жана орус тилинде. А калган предметтер өзүнүн эне тилинде окутат да. Анан орус тили деле ошондой, бирок орус тилинде тилдүү мектептерде сөзсүз түрдө 1-класстан 11 класска чейин кыргыз тилин окутуу, кыргыз тили жана адабиятты окутуу да болгон. Рахмат. Анан ушул майрамга отурлай, кече күнү ушул жаш мугалимдердин арасында Сармердендагы оюн өткөзүлгөн. Сиздердин жетектөөңүздөр менен биргеликте албетте. Келиңиздер, азыр болсо ошол видеодон, ошол Сармерденден кыскача видео бар эле. Ошону көрөлү, андан соң маегибизди улантабыз. Шайыржыңа, кече алба берсең колуңа, албай аны койдуң да. Жоолук салсаң мойнуңа, жок деп калбай койдуң да. Эрке бала, жоолук салсаң мойнуңа, алма берсең колуңа, албай анан коем да, агаң турса жолуңда. Көрүүчүлөрдө байкап калдык Шайыржыңа. Анда эмесе биз жалпыңыздардын кол чабыңыздар менен, дүркүрөтө кол чабыңыздар менен бизден кызгитте алма дегендерди сиздерге хордап койсоңуздар.
bir kumарды қандыра тұрған, баяғы ішкі дүйненің байыта тұрған bir жақсы Самирден болды. Мен көбіне Самирдендерді көріп жүрем. Республикада шығып жүрем, телевизияда шығып жүрем. Бірақ бүгінгідей Самирден республикада шыққан емес. Саламатсыздар, урматтуулар. Бүгүнкү Сармердер аябай жакшы, кызыктуу болуп өттү деп ойлойм. Себеби бул жерде ар кандай улуттардын эне тилинин майрамдыгы болуп атат да, ошондуктан бизде кыргыз тили мамлекеттик тили болгондуктан баардыгыбыз кыргызча, өзбекче, орусча, казакча ырларды ырдап, бийлерге бийледик. Сонун өттү, менин оюмча. Бүтүндөй улуттардын көрсөткөнүндөй мамилеси, анан достуктугу, ошо мен оюмча ушундай Сармерден көп өтсө, мындай достукта жашаш, мындай улуттар достукта жашашат. Эфирибизде алдыны көздөй уланты өрмөкчүбүз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй жогоруда дагы эң бир сонун Сармерденди көрүп алдык. Азыр эми ушул боюнча кененирээк сүйлөшөлү агай. Азыркы учурда тил майрамына карата, эл аралык тил майрамына карата мындан сырткары дагы кандай иш-чаралар болуп атат, ушул Сармерден боюнча дагы кенен айтсаңыз. Рахмат, негизи биз бул 21 февраль менен гана чектелип калбай, 2014-15 жылдардан баштап, жаңылышпасам, Ош шаардык билим берүү башкармалык тарабынан эне тил жумалыгын жарыялап келебиз. Жыл сайын өтөт, бул салттуу түрдө өтүп калды. Ошол 21 февралдан эки жагында биринчи күндөн, дүйшөмбүдөн жумага чейинки аралыкта 5 күн бою эне тил жумалыгы өткөрүлөт. Бул жумалыктын алкагында мектептерде ачык сабактар, талкуулар, мына ушул эне тилди өнүктүрүү жаатындагы башка бир маселелерге байланышкан класстан тышкаркы иш-чаралар. Андан сырткары бала бакчада да мына ушундай эле иш-чаралар өтөт. Муну менен китеп окуу, жомок окуу сыяктуу башталгыч класстардын иш-чаралары бар дегендей. Сармерден. Анан албетте быйыл биз мектептик деңгээлде Сармердендер өтүп келген. Быйыл мына ушуну биз жалпылаштырып, биринчиден баягы кыз жигиттин Сармерден деп айтылат эмеспи кыргызда негизи. Бирок биз ыркесе менен Сармерден бизде аралашып кеткен да. Ыркесе дегенде ал өнөрлүү, ыргашыктуулардын бир отурушу сыяктуу да. Бул кыз жигиттин Сармерден дегенде бир чыныгы кыз жигиттердин таланттары. Кыз жигиттердин Сармердени болуш керек да. Анан биздеги республикалык деңгээлдеги Сармерденди карасаңар, андай талапка жооп бербей келет да. Анан биз ошол чыныгы кыз жигиттин Сармердени болсун деп бир жети шаарыбыздагы азыркы учурда билим берүү мекемелеринде жаш мугалимдер буюрса мына акыркы жылдары көп тартыла баштады, көп келе баштады. Мына ушулардын башын бириктирүү, булардын бир чыгармачыл тобун түзүү максатында мына ушул чыныгы кыз жигиттин Сармерденин өткөрүү, анан баягыдай ушу жаш мугалимдердин чыгармачыл тобун түзүп, алардын башын бириктирүү максатында баарын бириктирип эне тил күнүн белгилөө аркылуу. Андан сырткары сөзсүз мына ушул ар түрдүү улуттагы жаш мугалимдердин өнөрлөрүн тартуулоо менен башка билим берүү мекемелерибизде окуп аткан окуучуларыбызга, башка кесиптештерибизге мына достукту даңазалап, ар бир улуттун эне тилин даңазалоо максатында мына эне тил аркылуу өзүнүн маданиятын даңазалоого бир шарт түзүүнү көздөдүк. Анан сөзсүз түрдө бул Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмү менен дагы иштештик. Бул боюнча мэриядан өкүлдөр келип, мына ушундай иш-чара болду. Негизи эле Кыргызстанда байкап көрсөк, өзүбүздүн Ош шаарыбызда деле башка улуттун, башка элдердин тилин үйрөнүү жакшы эле өздөштүрүлүп кетип аткандай сезилет да. Анткени ар түрдүү курстар ачылып, чет жактан келген тилдерди үйрөтүү курстары аябагандай эле көптөп саналат. Ошол чет тилдерди үйрөнүп аткан жакшы, бирок өзүбүздүн кыргыз тилибизге канчалык деңгээлде басым жакшы жасалып жатат? Рахмат. Эми бул жерде биздин сиз көбүнчө биздин шаардагы улуттардын эмес, баягы чет тили, англис тили, мына ушул сыяктуу айтып окшойсуз менин түшүнүгүм боюнчачы. Бул эми баягы зарылыкка жараша болуп жатпайбы? Негизи бул чет өлкөгө окуп, сөзсүз түрдө англис тилин үйрөнсө, киши дүйнөлүк алкакта ой жүгүртүп, дүйнөлүк алкактагы маалыматты алып, анан мына ошондой деңгээлде баягы балким өзүнүн карьерасын түптөй алат да.
бул муктаждыкка жараша эле баягы мисалы үчүн англис тилин үйрөнгүлө деп мыйзамга киргизип катуу талап койбосо деле элдер өзүнөн өзү агылып курстарга барып окуп атат да. А мына ушул кыргыз тилине анчалык зарылдык жаратуу биздин мамлекет тарабынан азыр өз деңгээлинде боло электей да. Сөзсүз түрдө мыйзамдар чыгып атат, программалар чыгып атат, өз деңгээлинде кетип алдыңкы 90-жылдарга салыштырмалуу азыр бир топ мындай түрдүү багыттарда жакшы эле бир жыйынтыкка келип атат мамлекет тилде, бирок бул албетте жетишсиз, сиз айткандай. Андан сырткары мына англис тилине дагы бир мүмкүнчүлүк берилди. Мурда бизде азыраак сааттар берилген болсо, быйыл 2 сааттан кошулду да. Анан класстагы сааттардын баягы көбөйүүсү, мурда 5-класстан баштап окусак, азыр бул 3-класска чейин түшүрүлдү да. Бул англис тилине болгон баягы түзүлгөн шарт десек болот. Өзү дүйнөлүк практиканы ала турган болсок, башка тилдердин өнүгүүсү, башка тилдердин басымы ошол жердеги тилдердин жок болуусуна дагы көбүрөөк себеп болуп келген да. Бул дүйнө аламында көрүлгөн эле практика. Азыр бизге дагы башка жактан келген тилдер биздин өзүбүздүн тилибизге ошентип басынтып акыры жоголуп кетүү коркунучунда турбай элеби? Рахмат, эми бул анын жоголуп бар болуу же жок болуусу мына ошол жергиликтүү улуттун же болбосо мисалы үчүн кыргыз тилин эле мисалында келтире турган болсок, биздин кыргыз мамлекетин, кыргыз тилин коргоочу кыргыз мамлекетинин ошол эле элдин жигердүүлүгүндө болуп эсептелет да. Мисалы үчүн татарларды айта турган болсок, уйгур, ошол эле күрттөрдү айта турган болсок, булар өзүнүн эгемендүү мамлекети болбосо деле мына ушул тилде көп киши сүйлөйт. Анан сөзсүз түрдө булар да мына ошол тилдеги материалдар интернетте да толтура, китептери да аябай көп да, маалымат булактары. Биз өзүбүздүн эгемен мамлекет болгонубуз менен мына ушундай белки мен жогоруда атаган улуттарчалык кыргыз тилинде материал аз да. Бул сөзсүз түрдө бизде бул бир саясий кадамдарга деле барыш керек кайсы бир деңгээлдечи. Анан сөзсүз түрдө бул иштеш керек. Азыркы учурда эми сиз айтып атасыз да, ошо туура эле айтып атасыз негизи. Бирок ошол кыргыз тилинде маалыматтарды көбөйтүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө мына биз эми кайра эле баягы мамлекеттик тил маселесине дагы токтолот окшойбуз. Эне тил күнүндө бизде байкап көрсөңүздөр, мамлекеттик тил күнүн белгилегенде көбүнчө баягыдай маданий иш-чаралар менен көбүрөөк басым жасап коебуз да. Маданий иш-чаралар менен гана чектелбей, бул кыргыз тили сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде өнүккөн технология менен айкалыша кетиш керек да. Бизде мисалы үчүн концерттер болуп кетет мамлекеттик тил майрамына карата. Бул эми концерт ал мамлекеттик тил статусу болбосо деле ансыз деле салт-санабыз өнүгө бериш керек да. Ал беркиге берилген мүмкүнчүлүктүн ордун ээлеп калбаш керек. Бизде сөзсүз түрдө мына заманбап технология өнүгүп атат дегендей, сөзсүз түрдө мына смартфондордогу колдомолор, тиркемелер эри шаркак жүрүп отуруш керек деп, кыргыз тилиндеги эквиваленти. Ошол учурда Википедия деген бизде энциклопедия бар, бүт маалыматты алуучу. Мына ушул жакта кыргыз тилиндеги баягы макалалар көбөйүп отуруш керек деп, мисалы дүйнөдөгү эң негизги бүгүнкү күндө биз формабызды, сырткы кыргыз улуту сырткы формасын ааламдашуу алкагында башка элдер менен бирдей болушу мүмкүн, өзгөртүшү мүмкүн, бирок бир гана сактап калуучу кыргыз катары ошо тили. Биз мына ошол тилди сөзсүз мына замандын агымы менен айкалыштыра билишибиз керек. Негизи эле жогоруда өзүңүз айткандай эле эл аралык тил күнүн бир мамлекеттик тилге дагы бир аз өзгөртүү салдык. Бирок кантса дагы улут болсун тили менен улусун деп бекерден айтпаса керек. Анткени улуттун улуттугун кармаган бул ошол элдин, ошол жердин тили болуп эсептелинет экен. Агай, сизге чоң рахмат айталы. Таң эрте студиябызга келип, кенен маек куруп бердиңиз, эң сонун маалыматтарды айттыңыз дегендей. Майрамыбыз менен дагы бир жолу куттуктайлы. Ошол менен бирге эле сизге эркин микрофон. Жалпы биздин көп улуттуу Ош шаарын майрам менен куттуктасаңыз болот. Рахмат. Мен да ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген сиздерге дагы алкыш айтып кетем. Ошону менен мына Ош шаарындагы билим берүү мекемелеринде иштеп жаткан кесиптештерди, жалпы эле окуучуларды, андан сырткары жалпы эле мекендештерди мына эл аралык эне тил күнү менен куттуктайбыз. Ар бир улуттун өзүнүн эне тили жашасын. Бир эне тилдин, кайсы бир улуттун эне тилинин өнүгүшүнө экинчи бир тил эч качан тоскоол болбойт. Ар кимиси өзүнүн маданиятын өнүктүрүп, биз негизинен Ош шаары башка региондорго салыштырмалуу көп улуттуу элбиз. Биз ушуну менен өзгөчөбүз.
баарынын майрамы кут болсун дагы бир ирет. Рахмат агай, сизге дагы атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет майрамыңыздар менен деп калалы. Кымбаттуу телебөрүчүлөр, биз берүүбүздү алда карап атабыз. Келиңиздер, конокто да бир жолу тааныштырып өтсөм, Тынчтыкбек Досмуратов, Ош шаардык билим берүү башкармалык окуусулдук кызматынын башчысы.